Кумтөр боюнча келишимди карадык. Акылбек Үсөнбековичтин комиссиясынын жыйынтыктарын уктук. Мына ошол жерде биздин 92-жылдан 20-жылга чейинки мамлекеттеги кээ бир чиновниктердин өлкөбүзгө кылган чыккынчылыктары жөнүндө сөз болду. Кумтөр келишимин түзүп атканда биздин мамлекетибиздин эгемендүүлүгүнө абирине сок курган жөнүндө талкуу болду. Мен ойлойм ошол аталган экс-президенттер, экс-премьер-министрлерди бул жерге чакырып сурашыбыз керек. Себеби бүгүн кээ бирки коллегаларыбыз ошол кожоюндарына адвокаттык кылууну улантып атат. Мен Акылбек Үсөнбековичтин жетектеген комиссиясын колдойм, баарын ачыкка чыгарып бериптир. Бүгүн ошол комиссияны дагы каралап атат. Бүгүн өлкөбүздүн президентин баш кылып каралоо кампаниясы башталды. Кумтөрдү көтөргөн, Мемин деген улуу инсандардын өмүрүнөн ажыраган. Ошон үчүн бүгүн ошол мына 6-чакырылыштагы депутаттар кечеги токтом менен, кечеги Кумтөрдөгү чечим менен тарыхый чечим кабыл алдык. Ошон үчүн бүгүн Кремльде анча-мынча чыга калып интервью берип аткан. Керек болсо мына жерде абакта отурган президенттер дагы келип бул жерге жооп берсин. Эмне үчүн ошол жерде өкмөт башчы болуп, президент болуп отургандар кечегиндей баткен когалагында барып бир жардам берип коюшкан жок. Же болбосо дүйнөлүк пандемия кылганда бардыгы ийинге кирип кетишкен. А убагында булар бизге чыккынчылык менен чечимдерди кабыл алышкан. Биз парламент эл өкүлдөрү алардын баарын бул жерге чакырып сурашыбыз керек деп эсептейм.